Талас шаарынын тургуну Василий Мишерин музыкага абдан жакын. Кесипти өзү тандап, Казакстандан окуп келген. Талас шаарындагы оркестрде 8 жылдан бери иштеп, гитара чертип, пианинода ойнойт. Жарым ставка менен иштегендиктен эмгек акысы 3500 сомду түзчү. Эми айлыгы 100%га көтөрүлүп, 6500 сом аяны алып кубанды. Исмон Мишель Василий Петрович, кыргыз аялым. Так что я күйөө бала, родственник всем вам. Оркестрда 7 жыл ойнойбуз. Мен мурунку пианино ойнойм, анан гитара азыр ойнойм. Садыр Жапаровго рахмат. Ушул айлык көтөрдү. Музыка менен жашоо керемет. Мындагы өнөр ээлери Талас шаарынын оркестринде эмгектенишет. Оркестрди кылгыяк, комуз, гитара, барабан жана башка музыкалык аспаптарда ойногон таланттар толуктайт. Шаардын оркестрин Алтынай Коробаева жетектейт. Опера ырчысы көптөгөн кароо сынактарын жеңүүчүсү. Учурда кесиптештерин алдыга сүрөп, Бишкек шаарында өтө турган оркестрдердин республикалык кароо сынагына даярдык көрүүдө. Ошо оркестрди бир адам черткендей чертишибиз керек да. Бир адам эле башкача чертсе, бул уже бүттүп бузулуп калат да. Бир эле киши бузуп коюшу мүмкүн оркестрдичи. Анан эми оркестр мен жумушумду кандай? Мен ушу жумушумду эртең мененки 9-дан кечки саат 5ке чейин ушул жерде жүрөм. Анан үйгө барганда үй менен бир 4-5 саат болот экенбиз. Калган уйкудан кайта эле жумушка келмей, көп учурум ушул жумушта өтөт. Маданият кызматкерлери өзүнүн кесибин сүйгөн адамдарбыз да. Сүйүнүч, кубаныч, айлыгыбыз көбөйгөн. Алтынай Коробаева көп жылдан бери маданият тармагында эмгектенип, элдик ырларды ийине жеткире аткарып келет. 37 жашта 5 баланын энеси. Бүгүнкү күндө дагы тыным албай элге кызмат кылуунун аракетинде. 5-inde ушул жактан чыгып атабыз. 6-сы ушул конкурс болот экен, 7-си жыйынтык болот экен, 7-си түндөп келебиз. 8-и ушу генеральный репетиция болуп, анан 9-майда Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдыгына карата жана Жеңиштин 77 жылдыгына карата өзүмдүн жеке концертимди берүүгө даярданып атам. Музыкалык драм театрда болот, Капар Медетбеков атындагы түшкү саат 12-де болот, кирүү акысыз болот да. 100% көбөйтүлгөн айлык маданият бөлүмүнүн кызматкерлерин кубандырган. Аталган кызматкерлер убадаланган айлыкты колдорун алышты. Өлкө президентинин бул чечимине өнөр ээлери ыраазы. Рахмат айтып коюш керек, ушул маданиятты көптөн бери эч ким карабай эле айлыгын да көбөйтпөй өзүбүз Аны ойлоп атам, мүмкүн азыр ошо айлык көтөрүлгөндөн кийин жакшы специалисттер келип баштайбы. Биз жыл сайын консерватория эмелерди балдарды жөнөтөбүз, алар болсо кайтып келбейт. 3000-4000 сом айлыкка эч ким келбейт да. Азыр болсо уже уялбай бир 10.000 сомдон ашык айлык келип атат. Биз да ойлоп атабыз, профессионал специалисттер келип баштайт бизге. Кетсек, Талас шаардык маданият бөлүмүнүн алдындагы оркестри өзүнүн мыкты музыканттары жана солисттери менен 3-чү көчмөндөр оюнунда 2-чи орунду камсыздаган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.